Уктап калган сатуучу. Шаарда бүгүн жазгы жайма базар болот. Лео атасы менен соода сатык кылганы барат. Алар жашылча жемиш, үмө-чүмө жана сыр алып келүүнү ойлошту. Лео базарда ары бери таңыркап карап баратты. Бул жерде түркүн түрдүү жайма сатуулар бар эле. Атасы жазылган кагазды карап, кызыл капуста, шпинат жана талаа салатын издеп жатты. Кокустан Лео бир гүл саткан жерди көрүп, атасынын колунан тартып, "Ата, карасаң?" деп кыткылыктап күлдү. Гүл сатуучу уктап калыптыр. Чындап эле, сатуучу отургучка отуруп, башын ийген бойдон коңурук тартып жатты. Байкушум, аябай чарчаган-го, деп ойлоду атасы. Эгер ал ушинтип уктай берсе, эч кандай гүл сатпай калат. Мен ага бир пиала кофе алып келейин, деп атасы маңдайдагы нан саткан жерге жөнөдү. Атасы бир пиала кофе менен келгенде, Лео гүл салынган чоң кумралардын биринен эң сонун мамандык гүлүн тандады. Бул гүлдү апаңа беребиз, деп жылмайды атасы. Лео гүлдү сунуп уктап жаткан сатуучунун бетинен кыткылыктады. Сатуучу башын көтөрүп, көзүн укалады да ордунан ыргып турду. "Ой, силер мени ойготтуңар", деди ал. "Бул кылганыңар сооп иш. Мен күндө эртең менен эрте ойгонуп, гүлдөрдү гүл базардан алып келип, анан базарлыгымды бул жерге жайганча аябай чарчап калам." Сатуучу кофеден бир уртап, Леого мамандыкты белекке берди. "Чоң рахмат, дагы көрүшкөнчө", деп коштошту Лео. "Апама бул гүлдү апарсам, анан да бул уйкучу сатуучу менен болгон окуяны айтып берсем, аябай кубанат го", деп ойлонуп бара жатты.